Так, сөз Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Аязбек Доозбекович Жаркынбаевга берилет. Урматтуу төрага, урматтуу жыйын катышуучулары, саламатсыздарбы? Ошо юстиция министрлигинин укуктук позициясын азыр ошо берейин. Ошо жана болгон арыз боюнча кайталабай эле коеюн. Ошо негизин өзүбүздүн позициясын айталы. Мисалы биринчиден, бул 376 беренесинин максаты жана укуктук табият жөнүндө айтсак, соттук актыны жана жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо бул соттук чечимдердин туруктуулугун жана укуктук аныктыгын камсыз кылууга багытталган өзгөчө процесстик институт болуп саналат. Бул ишти кароонун жаңы баскычы эмес, чечим мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин аныкталган олуттуу каталарды жоюунун каражаты болуп саналат. Дал ушул себептен улам мыйзам чыгаруучу кайрылуу укугуна ээ болгон адамдардын чөйрөсүн ишке катышкан жана алардын процесстик укуктары менен милдеттери соттук териштирүүнүн предмети болгондор менен чектеген. Мисалы жана айтып атышпайбы, апелляцияга жана кассацияга көрсөтүлгөн эмнеге жаңы жагдайларга көрсөтүлгөн эмес? Апелляция жана кассация бул соттук катаны текшерүү. Ошондуктан ага чечим менен укугу бузулган ар бир адам катыша алат да. Эгерде сот аны ишке жаңылыштык менен тартпаса дагы, мыйзам жанагы 323 жана 352 беренелери жарандык процесстик кодекстин адилеттүүлүктүү чечим акыркы болуп кала электе калыбына келтирүү үчүн атайын ушундай кепилдикти карайт. Жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо бул акыркы чечим принцибинен четтөө. Бул жерде процесстин тарабы болуп калган адамдар гана катыша алат. Анткени алардын процесстик аракеттери жана далилдери жана жаңы фактыларды эске алуу менен кайра бааланышы мүмкүн. Мындай чектөө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61 беренесинин келип чыккан жана Конституциялык палатанын практикасы менен тастыкталган укуктук аныктык принцибине ылайык келет. Ал соттук актыларды үчүнчү жактардын укуктарын коргоо деген шылтоо менен чексиз кайра кароого жол берилбестигин бир нече жолу белгиленген. Ишке катышууга тартылбаган, бирок алардын кызыкчылары соттук чечим менен козголгон адамдардын укуктары соттук коргоодон ажыратылган эмес. Биринчиден, апелляциялык жана кассациялык баскычтар, өз алдынча доо арыз берүү мүмкүнчүлүгү, прокурордун башка адамдардын кызыкчылыгын коргоо үчүн кайрылуу укугу. Эгерде адам ишти кароо жөнүндө тийиштүү түрдө кабарланбаган болсо, даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү бар. Демек, Кыргыз Республикасынын ЖПК 376 беренеси сот адилеттигине жетүүнү жокко чыгарбайт. Болгону анын ар кандай категориядагы субъекттер тарабынан ишке ашырылышынын процесси алдык тартибин жөнгө салат. Укуктук абалда айырмачылыктын конституциялыгын карасак, ишке катышкан адамдар менен ага тартылбаган адамдардын ортосундагы айырмачылык объективдүү. Анткени ал процессуалдык статусун жана укуктардын көлөмүн айырмачылыгында негизделген. Ошентип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2-бөлүгүндө бекитилген теңдик принцибин 376 беренеси бузбайт. Анткени бирдей процессуалдык шарттарда баардык адамдар бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ. Эл аралык жана салыштырма укуктук практикаларын карасак, Россия Федерациясында да, Казакстан Республикасында да ошондой беренелер так каралган. Кыргыз Республикасында мисалы БУну карасак, эл аралык соттун практикасын карасак, БУнун уставынын 61 беренеси чечимди кайра кароого иштин тараптарынын өтүнүчү боюнча гана жол берет. Ал эми 59 беренеси чечим ишке катышкан тараптар үчүн гана милдеттүү экенин түз белгилейт. Адам укуктарын коргоо боюнча Европа конвенциясында жаңы жагдайлар боюнча чечимдерди кайра кароонун өзүнчө механизми жок. Бул маселени улуттук укуктук системалардын компетенциясына калтырат. Бул мисалдар
Кыргыз Республикасынын жарандык процесс кодексинде белгиленген модель жалпы кабыл алынган эл аралык мамилелерге жана сот туруктуулугу принцибине ылайык келерин тастыктайт. Кыргыз Республикасынын жарандык процесс кодексинин 376 беренесинин конституцияга каршы деп таануу укуктук аныктык принцибинин жоголушуна алып келет жана ар кандай адам жаңы жагдайларды билдирип сот чечимдерин аткарууну создуктурууга мүмкүн болгон кыянаттык тобокелдигин жаратат. Мындай абал сот адилеттигинин негизги принциптерине, сот актылардын натыйжалуулугуна, туруктуулугуна жана алдын ала айтууга каршы келет. Жогоруда айтылгандардын негизинде жарандык процесстин кодексинин 376 беренеси, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 пункту жана 61 беренесинин 1 пункту менен кепилдеген жарандардын укуктарын бузбайт деп ойлойбуз. Кыргыз Республикасынын жарандык процесс кодексинин 376 беренесини Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык деп таанууну суранабыз.